Kırgız dili жашап tursa, biz çınıgı ulutmuz. Ata, apa деген сөздөр бар үчүн biz улутмуз. Мына ушундай улуттук тилибизди даңызлаган ыр менен, манас айтуу менен, өлкөбүздүн гимни менен ачылган салтанаттуу жыйынга жалпы билим берүү тармагынын бардык баскычтарынан, коомдук уюмдардан, фонддордон, тиешелүү мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү келишти. 2022 жыл 23 сентябрь тил күнүнө карата Билим берүү жана Илим министрлиги жарыялаган айлыктын алкагында бир катар иш-чаралар аткарылган. Бул мыкты баяндамачы, мыкты санарип колдонмо, заманбап санарип колдонмо, мыкты усулдуктардын көргөзмөсү, мыкты насаатчы мугалимдерди тандоо, жана башка кыргыз тилин окутуудагы эне тил катары, экинчи тил жана чет тил катары окутуунун усулдары боюнча бир катар кеңешмелер болуп өттү. Мына ушундай мелдештерге катышып, чыгармачыл иш-ыкмалар менен айырмаланып, сынактан алдыңкы орундарды алган жеңүүчүлөрдүн эмгеги бааланып, министрликтен баалуу сыйлыктарына ээ болушту. Ыраазычылык билдирели. Сыйлык ээлеринин бири Алай районундагы номер 11 мектептен келген кыргыз тил мугалими Толкунбек Алиева мыкты баяндамачы сынагында өзүнүн баяндамасында айылдагы орчундуу маселелерди көргөзө алган. Бүгүнкү күндө айылда жашайт, Кыргызстанда жашайт кыргыздын балдары деп жөн койгону менен кыргыз балдарынын окуучуларынын кебинин кору, лексикалык кору азайып барат. Күнүмдүк тиричилик деңгээлинде сүйлөшүү болуп атат да. Маданий деңгээлде, саясий деңгээлде, илимий деңгээлде 11 класстын окуучуларынын арасынан деле 2-3 чыкса чыгат, чыкпаса жок да. Ушул деңгээлге көтөрсөк деген максат бар. Тажрыйбалуу адистердин алдыңкы ыкмаларын колдонуп, алардан түшкөн сунуш пикирлерди эске алуу менен көйгөйлүү маселелерди кийинки иш пландарда баса белгилеп, мындан арыда мамлекеттик тилди натыйжалуу окутуу пландары каралды. Азыркы учурда ошо кыргыз тилчи мугалимдерди ошо суранып кетет элем. Мамлекеттик билим берүү стандартында, ошо предметтик стандартында кандай темалар окутулуш керек, ошо кандай ыкмалар колдонулуш керек. Андан тышкары ошо жаңы технологияларды колдонуп, жаңы маалыматтык технологияларды колдонуп, сунуштар сабак берүүнүн ыкмаларындагы сунуштарын беришсе, ошо Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлерине. Себеби азыркы учурда жалгыз эле бир адамдын эле идеясын жайылтпай, көптөгөн мугалимдерибиздин идеяларын, ойлорун, пикирлерин жайылтып, ошол жакшы жактарын алышыбыз керек да. Анан эле ошол тажрыйба алмашуу максатында дагы айрым кесиптештерибиз ошо Алма Ата шаарына, Казакстанга да барып катышып келип атышат сынактарга. Ошол сынактардан алган жакшы ийгиликтерди республика боюнча мугалимдер менен бөлүшүшүбүз керек да. Жыл жыйынтыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошкондордун эмгеги бааланып, мыктыларын сыйлап, атайын даярдык менен уюштурулган салтанатта аларды коомчулукка жарыялап жаткандыгы үчүн жыйындын катышуучулары ыраазычылыктарын билдиришти. Бүгүнкү иш-чара мага абдан жакты, таасир берди. Ушул убакыттан пайдаланып, Илим жана Билим министрлигине чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн ушул бүгүн сыйланган кесиптештериме сыйлыктары кут болсун дейм. Кажыбас кайрат, жаш муундарды тарбиялай беришин каалайм. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, Билим жаңылыктарына.